Assalamu алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Биз азыр 3000 метрден жогору жакта жүрөбүз. Деңиз деңгээлинен. Шай аябай кетип калды. Бул жерге күн электростанциясын койгону келгенбиз. Кара кече, Окмуштоонун жер, карьерлер, көмүр чыгат бул жерде. Эгерде ким билбеген болсо, кара кече болсо Чайекке жакын жерде турат. Жумгалды билесиздер да. Ошол жерде жайгашкан. Анан бул жерде свет жок экен. 5,5 киловаттка күн электростанциясын койгону келдик. Достор, бул жерде карьер экен. Анан электроэнергияны генераторлордон, анан азыр көрсөтөм. Оюнчукта 300 ваттык панель экен, анан инвертор ошондой эле кел аккумуляторлор турат экен. Ошолордон алып жарыктандырууга колдонуп жүргөн. Азыр биз болсо мындай олборлуу бир күчтүү бир система коюп беребиз да бул жерге. Мына кел аккумуляторлор көрсөңүздөр болот. Аркада да турат ушундай. Анан ошонун баары кичинекей тетиги 300 ваттык гана система менен иштечү экен да. Азыр аны үстүнөн көрсөтүп берели. Мына мурда ушундай 300 ваттык панель турчу экен. Бул эми эчтекеге жетпейт, ачыгын айткандачы. Мына жарыктандырууга гана жетет да. Азыр болсо мындай дейбиз. Ушундай соң панельди койгон атабыз. Мында 9 даана коюлат да. Ар бири 610 ваттан. Ошондо 5,5 киловаттык система болот бул жер. Бирок инвертор адаттагыдай эле ашыкчасы менен алдык 8 киловатт коебуз. Аккумуляторду болсо 15 киловаттка коебуз. Азыр болсо мына коштук, иштеп атат. Жүрүңүздөр үчүн көрсөтүп берейин. Мынакей достор, аккумуляторлорду коштук. Бир эле аккумулятор турат, кубаттуу, күчтүү, аябай литий ионный аккумулятор. Анан инверторду коштук, аккумулятор менен инвертор экөө байланды, иштеп атат. 8 киловаттык инвертор, 15 киловатт аккумулятор, щиттери. Ушундай кылып жазатык да. Эми негизи бул жер баягы үй эмес экен. Жакшы жанагындай от жагуучу жер же болбосо жакшы бөлмө болсо мындай сонун кылып жасап коймокпуз. Эми ушул жерди айтышты, ушул жерге койдук. Азыр күн панелдери буга кошула элек. Инвертор аккумулятордон заряд алып иштеп атат. Анан ошондой эле мына керектүүлөргө да кетти. Күйгүзүп мына текшерип берейин. Мынакей. Свет иштеп атат. Ушул жерде биздин өзүбүздүн буракчыбыз шурпа өрттү иштетип койгон болчубуз. Мына зарядда бүтүп койду. Тегиги аккумулятор жасап атат бул иштин баары. Бул эмнеге жетет? Бул үйдөгү бүткүл керектүүлөрдүн баарына жетет да. Кир жуучу машина, суу ысыткыч, жана бойлер, аристон деп коебуз го. Ошондой эле чайник, кайнаткычтар, тефаль, жана башка үйдөгү бүткүл керектүүлөргө жетет. 8 киловаттык кубаттуулук бар, ошол 8 киловаттан ашпаш керек. Анан ошого чейин колдоно берсе болот. Панелдер бирок 5,5 киловаттка турду. Анан 5,5 киловаттан 8 киловаттка чейин деле панелди көтөрүп койсо болот да. Ушундай күн панелдеринин атайын чуалгалары болот. Ушул бар базыр терминдерге орнотулат. Ал жерде болсо балдар сварка иштерин жүргүзүп жатышат. Биз негизи баягы кардардын өзүнүн каалоосу боюнча коюп беребиз. Жерге десе жерге, ушундай бийик жерге десе бийик жерге. Бирок мондай шифрлардын үстүнө кое албайбыз, анткени бул сынып кетет да. Жанагындай тинике деп коет го, профиль. Ошондой профиль болсо жакшы болот. Профиль үстүнө тезирээк бекитип кетип калабыз да. Эгерде жерге болсо, анда жерге профилдер менен кардарлар өздөрү даярдашат. Профилин бетондорун коюп, анан биз болсо анын үстүнө алып барып ушул панелдерди жаткырып коебуз. Мынакей достор, карагыласыз тедиги үстү жакта иштеп жатышат. Ушундай бийик жерге келдик да. Мындай кичине түтөк болот экен, мындай жушкап бат-баттан кыймылдап койсоң да. Анан Кыргызстандын бүткүл жерине бара беребиз. Чакырсаңыздар да, кайсыл жер болбосун. Оор жерлерге деле алып
коюп кое беребиз ушундай свет жок жерлергечи. Биздин максат элдерде свет жок болсо ошол жерден свет коюп анан ошол элдердин кубанычы ошол эле мезгилде өзүбүзгө дайым баягы кандай десем компания өнүксүн деп ошол аракет кылып жатабыз. Баа жагына келген болсок, баарыңыздан эле сурайсыздар да канча депчи. Телефон номерлерине мына байланышыңыздар. Мурдагы видеолордо деле негизи айтып берип атам канча болгондорунчу. Анан телефон номерлеринин баарын чыдадым. Ошолор менен байланышыңыздар. Видео болсо ушундай кыска болду. Эми узартпай эле коеюн да. Бул жер гибрид система коюлуп жатат, бирок негизи автономдуу эле болуп иштейт да. Бирок гибрид инвертор койдук, анткени анын мүмкүнчүлүгү көп. Эгерде жанагындай off-grid же болбосо on-grid деген, on-grid бул ушу өкмөттүн тогу менен иштейт. Off-grid болсо бул автономдуу система да. Алардын кичине мүмкүнчүлүктөрү бир аз азыраак болуп калат да. Эми off-grid өкмөттүн тогу жок дегенди эле билдирет да. Гибрид ал жерге жанагындай генераторлорду кошуп, өкмөттүн тогуна кошуп койсо болот. Айырмачылыгы ушундай. Комментарийлерге сурооңуздар болсо жазыңыздар. Ошол видео менен башкалар менен бөлүшүңүздөр. Көрүшкөнчө кийинки видеолорго чейин.